Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 18 min alamdı jaratkan Allah Taala'nı maktoo menen Paygambarыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamdарды жолдоо менен бүгүнкү Ramazan тууралуу маегибизди баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир тууган. Баса, бүгүн кеч мен тоз ачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Бүгүнкү маегибизде Рамазан тууралуу теманы ачабыз. Бүгүнкү маегибизде Рамазандагы эң пайдалуу, эң сооптуу амалдарды талкуулайбыз. Рамазан айы Аллах Тааланын эң ыйык айы болуп эсептелет. Рамазан айы тууралуу Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде бизге мындай деген: Астаизу биллах, шахру рамаданаллази унзила фихил Кур'ану худан линнаси ва байинатин минал худа вал фуркан. Бул аяттын мааниси Рамазан айы Аллах Таала жөнөткөн Кур'ан айы. Рамазан айында биз адамдарды туура жолго баштаган, ак менен караны ажыратууга, адамдарга жардам берген, акыйкатты билдирген Куранды түшүрдүк дейт. Ошондой Рамазан айы ыйык ай деп Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде бизге билдирет. Бул ыйык айдагы эң чоң ибадат, эң чоң амал бул орозо кармоо болуп эсептелет. Анткени Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде бизге мындай деп буйрук кылат: Астаизу биллах, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Бул аяттын мааниси: сиздерден мурдагыларды Аллах Таала жолуна түшсүн, ак менен караны ажыратсын, жамандыктардан арылсын деп орозону фарз кылгандай, силерге дагы орозону фарз кылдык дейт. Ыйык Рамазан айында орозо фарз болгондугуна байланыштуу эң чоң ибадат орозо кармоо болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кутси хадисте мындай деген: башка ибадаттарды адам баласы өзү үчүн кылса, орозону мен үчүн кармайт, орозонун соогун мен беремин деп Аллах Таалам өзү бизге уада кылат. Орозо айы бул берекенин айы болуп эсептелет. Ар бир амалга, кылынган амалга Аллах Таалам башка учурда бир амалга бир сооп берилсе, орозо айындагы кылынган амалга 10дон 700гө чейин 700 эсе сооп берилет. Урматтуу момун мусулман бир тууган, ушундай ыйык айда эмнеге биз ойлонуп 700 эсе сооп алууну каалабайбыз? Элестетиңиздер, сиздер соода кылып жатасыздар, бирок өкмөт бир убакытты белгилеп, ушул убакытта
кылган соодаңыздарга 700 эсе биз төлөп беребиз десек, бардыгыбыз убакытыбызды текке кетирбестен ошол күнгө даярданып, ынтылып, аракет кылар элек. Туурабы, урматтуу момун мусулман бир тууган? Ушул сыяктуу Рамазан айы 12 айдын султаны болуп эсептелет. Рамазан айында амалдар 700 эсеге сооптору көбөйөт амалдардын. Ошондуктан бул айда сооптуу амалдарды аткарып кала турган болсок, көп жакшылыктарга жетебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо тозокко калкан деп айткан. Эгерде адам баласы Рамазан айында орозо кармай турган болсо, анда анын күнөөлөрү кечирилип, жакшы амалдары көбөйүп, акыреттеги акыбети дагы абдан жакшы болот. Эгерде, дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, кимде ким Рамазан айынын келе жатканына сүйүнүп, Рамазан айы чыгып жатканда анын кетип атканына кайгыра турган болсо, ал пенденин күнөөлөрү кечирилет дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууган, келиңиздер бул Рамазан айында көп сооптуу амалдарды аткарып, биринчи эле орозодон баштайлы. Албетте арабызда ар кандай ой пикирлерге ээ болуп, ой пикирлерге жеңилип, орозону кармабагандар жок эмес. Ошол арабызда бир туугандарыбызга айталы, бул орозо өтө маанилүү, ден соолукка пайдалуу жана сооптуу, руханий жактан, дене түзүлүш жагынан пайда алып келген ибадат экендигин биринчи түшүнүп алалы. Көбүн эсе бир туугандарыбыз сурайт, орозо учурда эмне амалдарды кылсак сооп деп. Аларга жооп берет элем. Биринчиден орозо кармайлы. Көбү тилекке каршы ден соолугу жакшы болуп туруп, орозо кармабай, башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн деп, мен орозо кармабаймын, бирок кандай амалдарды кылсам сооп табам дейт. Мен ошол бир туугандарыбызга айтар элем, эң биринчи ушул орозодон баштайлы. Орозону кармайлы, 1-2 күн кыйналабыз, бирок 30 күн бою Алланын рахматына ээ болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат бизге, ошол орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт бейиштен келет деп. Урматтуу момун мусулман бир тууган, ошол бейиштин жытына ээ болгубуз келбейби? Келиңиздер ошол бейиштин жытын ар дайым оозубузда кармап жүрүүгө аракет кылалы. Бул биринчи жакшы амал. Алланын буйругу, фарзды аткаруу, бул Аллах Таалага жакындатып, Аллах Тааланы сүйүүгө түрткү болот. Экинчи амал, бул орозо учурунда көп садака, кайрымдуулуктарды кылуу, ооз ачыруу. Аллах Таалам Кур'ани Каримде бизге мындай деди: Астаизу биллах. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا дейт. Ошол адамдар кедей кембагалга өзү каалап турса дагы жеген нерсени өзүнө биринчи ыра көрбөстөн мукташтарга берет дейт. Мукташтарга өзү каалап туруп жегиси келген нерсени, кой мен бүгүн жебейин, башкаларга берейин деп, алар башка өзүнөн мурда мукташтарга ал тамагын ыра көрүп, аларга жедирет дейт. Ливажи иллахи ла нуриду минкум жаза вала шукуро. Алардын бир максаты Алланын ыраазычылыгын табуу. Мына бул аяттагы ошол орозодо ифтар кылдырган, ооз ачырган бир туугандарыбызга түзмө-түз тиешелүү. Аллах Таалам ошол ооз ачырган, тамак жедирген мукташтарга ырыскы, Аллах Таала берген ырыскыны бөлүшкөн пенделерге уада кылып, бул инсан сүрөсүндө алар бейиште жыргап, ошол Алланын ыраазычылыгын эңсеп, мукташтарга тамак жедирген пенделер бейиште сарайларда жашашат, жибектерди кийишет, эң кооз жайларда жашап, абдан даамдуу тамактарды жешет дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууган, биз бул 80 жылдык өмүрүбүздө бул дүйнөнүн жыргалына бөлөнөлү деп
канча кыйынчылыктардан өтөбүз, канча аракеттерди жасайбыз, бирок тилекке каршы акыретибизди унутуп калабыз. Ошол акыретти дагы унутпастан бейиштеги жашообузду ойлоп, ал бейиштеги жашоого дагы салымыбызды кошконго аракет кылалы. Ал салым эмне? Мына орозодо ифтар кылдыруу, орозодо муктаждарга тамак жедирүү. Балким кээ бирки адамдар бир жыл бою орозону күтүп, ошол орозодо курсагымды жакшы тойгузам деп эңсеп жаткан бир туугандарыбыз көп. Урматтуу момун мусулман бир тууган, сиздерди чакырып кете берелик. Ошол орозодогу ифтардын максаты бир эле орозо кармагандарга тамак жедирип коюу эмес. Ошол орозо кармабагандар дагы келип ал тамактан жей турган болсо, алар дагы балким шыктанып эмдиги жылы орозо кармап калышы мүмкүн. Толук ыктымал. Ошол орозодо кээ бирки бир туугандарыбыз түшүнбөстөн орозо кармабаган адам келсе дагы аны сен орозо кармаган жоксуң деп кубалап ийген учурларда кездешет. Бирок алар жамандыгынан эмес, алар билбегендиктен кылып атат. Иншалла ошол орозодо муктаждарга, жетимдерге, орозо кармагандарга, кармабагандарга даам таттыралы. Иншалла, урматтуу момун мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгерде ким орозодо бирөөгө ооз ачыра турган болсо, анын соогуна ээ болот, жана орозо кармаган кишинин соогунан дагы эчтеке кемибейт дейт. Мунун жанында дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ким орозодо башка бирөөгө ооз ачыра турган болсо, анын жашоосу берекелүү болуп, анын ырыскысы көбөйөт, өмүрү узарат дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууган, ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осуяттарына кулак салып, келиңиздер орозодо аракет кылып көп ооз ачыралы. Мына бизге жарандар кайрылып, мечитибизге келип, бизге айтышат. Имам Дамулла, биз орозодо эмне кылсак көп сооп алабыз дейт. Мына биз аларга жооп берет элек. Орозодо 12 ай бою, 11 ай бою орозодо күтүп, бир жыл бою даярданып, орозодо ооз ачтыргыла деп. Арабызда 11 ай бою өзүнүн тапканын, өзүнүн иштеп ак эмгеги менен тапкан ырыскысынан бөлүп, 11 ай бою чогултуп, орозодо мен 700 эсе сооп табамын деп күтүп келип кызмат кылган бир туугандарыбыз бар. Мына ошолорго терең ыраазычылык билдиребиз. Бул бир туугандарыбызга Аллах Таалам ден соолук, өмүр берсин деп дуа кылып кетебиз. Урматтуу момун мусулман бир тууган, дагы бир жакшы амал, бул эң чоң амалдардын бирөөсү, бул таравих намазын окуу. Таравих намазы бул хатым менен окулган намаз. Карыке өмүрүн Куранга арнап, ошол жерде Курандагы ар бир аятты адашпастан баштан аяк 600 бет Куранды окуган аркелерибиз ар бир мечиттерде хатым кылып атышат. Ошонун аркасында туруп хатымга катыша турган болсок, Рамазан айындагы сообу Куранды баштан аяк 700 жолу окуп чыкканга барабар болот. Башка учурда бир сооп берилсе, Рамазан айында 700 сооп алып атабыз, урматтуу момун мусулман бир тууган. Келиңиздер ошол таравих намаздарына катышалы. Келиңиздер ошол Рамазан айында ооз ачкандан кийин кетип калбастан мечитке келип дуа кылалы, хатым кылалы Куранды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге мындай деген осуятын айтат. Шахру Рамадана ауалуху рахма ва аусатуху магфира ва ахируху итул минан ниран дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууган, Рамазан айынын башы рахмат, ортосу кечирим, аягы итул минан ниран, тозок отунан кутулуу дейт. Ошол Рамазан айында мечиттерге келип, таравих намазын окуп, аркасынан имам Дамулла менен дуа кылганда
кечирим сурайлы. Алгачкы 10 күндө Аллах Тааланын рахматы жаап турган учурда Алла Тааладан кечирим сурап, дуа кылып, тилектериңиздин кабыл болушун сурайлы. Ортодогу 10 күндө Аллах Тааладан көп кечирим сурап, истигфарларды айталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен Аллага касам ичип айтамын, күнүгө 100дөн көп Аллахтан кечирим сураймын" деп. 100дөн көп дегени бул өтө көп деген сөз, урматтуу момун мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям балким 700 миң жолу Аллах Таалага истигфар айткандыр. Балким көптөгөн истигфарларды айткандыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түн жарымында ибадат кылып, Аллах Тааладан кечирим сурап, үммөтү үчүн кечирим сураганда, намаз окуганда, тахаджуттарга туруп намаз окуганда Айша энебиз ага мындай деген суроону узаткан: "Я Расулаллах, маза тафал хаза гаффараллаху лак мин замбик ма тақаддама мин замбика ва ма тааххар." Я Расулаллах, о Алланын элчиси, сен эмнеге өзүң ушундай амалды кыласың? Аллах Таалам сенин келе жаткан жана өтүп кеткен күнөөлөрүңдү кечирди го дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жооп берген: "Я Айша, афала ухиббу ан акуна абдан шакура." Эй Айша, Аллах Таалага разы болгон кул болбой эле коеюнбу деп. Мен сиздерге ушундай деген суроону берер элем. Эй урматтуу момун мусулман бир тууган, Аллах Таала берген Рамазан айында 700 эсе соопко ээ болуп, бейишке кирүүгө аракет кылбай эле коелу. Дагы деле ойлонбойсуңбу дейт. Афала тaqilun, афала татазаккарун. Дагы деле ойлонбойсуңбу? Аллах Таалам сага ушундай ыйык Рамазан айын берди. Ушул Рамазан айында чоң соопторго ээ болууну каалабайсыңбы? Азыр айтып кеткен ушул амалдарга бекем туруп, ишке ашыра турган болсок, Аллах Таалам бизге эки дүйнөбүздү, акыбетибизди берекелүү кылып берет иншаллах. Сөзүбүздүн аягында, урматтуу момун мусулман бир тууган, элибизге, жерибизге, мекенибизге, мамлекетибизге өнүгүү өсүү Рамазан айында берекелүү иштердин болуусун каалап кетер элем. Келиңиздер, тынчтык үчүн, ыйык, сабырдуулук, мағфират, кечиримдүүлүк, бактылуулук айында дуа кылалы. Амин. Урматтуу о улуу жараткан Аллахым, ушул ыйык Рамазан айында элибизге тынччылык, токчулук, аманчылык, берекеңди төгүп бергин. Келечегибизди кең кылгын, телегейибизди тең кылгын, жаман көздөн, жаман сөздөн, кур жалаалардан, кырсык балээлерден элибизди сактагын. Аллахым, ушул ыйык Рамазан айында жалбарып, мечиттерге келип, сенден рахмат тилеген пенделериңдин сурагандарын берип, аларга мағфират, кечирим кылгын, аларга рахмат кылгын. Үй бүлөлөрүнө ынтымак, биримдүүлүк, бактылуулук бергин, ырыскыларын кеңейткин. Ушул Рамазан айында кылган дуаларыбыз Арафатта, Муздалифада, Меккеде, Мадинада жана башка ыйык жерлерде пайгамбарлар көз жашын төгүп кылган дуалардын катарында кабыл кылгын. Ва ахири дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Баса, бүгүн кеч мен сизди Озачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому.
$3500 dollardan başlap 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.